Үй бүлөсү менен келген россиялык туристтер Караколдогу Каприз тоо лыжа базасына жакын жерде кар көчкү алдына калганын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Алдын ала маалымат боюнча 2 чоң киши куткарылып, 9 жаштагы кыз каза болгон. Министрлик маалыматына алаяк Россиядан келген үй бүлө тоо лыжа базасынан 4-5 чакырым алыстыкта өз алдынча эс алып жүрүшкөн. Окуя саат 17:00 чамасында болгон. 10 мүнөттөн кийин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары билдирүү келген. Кырсык болгон жерге бригада барганга чейин тоо лыжа базасынын куткаруучулары менен башка кишилер сөөктү кардын алдынан алып чыгышкан. Кырсык болгон жерде милиция кызматкерлери иштеди. Министрлик кошумча маалымат берилерин кошумчалады. Ош базарындагы өрттөн жабыркагандардын бири дагы соцфондго акча которгон эмес. Бул тууралуу 24 агенттигине экономика министрлигинен билдиришти. Белгилеп кетсек, тилсиз жооп фактысын иликтөө боюнча атайын комиссия 1 мартта бүгүн жыйынтыгын жарыялашы керек болчу. Материалдык зыян дагы эле эсептелүүдө. Ал эми жабыркагандардын так саны чыгарылганы менен көбү патенти жок эле иштеп, социалдык фондго төлөм жүргүзбөгөндүктөн тиешелүү чечим кабыл алына элек. Эске салсак, Ош базарында өрт 30 январда чыкты. Расмий маалыматтар боюнча анда 118 соода түйүн күйүп кетти. Мамкаттоо Кыргызстанда канча жаран кытайлыктар менен үй бүлө курганын айтты. Соңку 17 жылда 195 кыргызстандык Кытай жарандары менен никеге турган. Бул туурасында мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Аталган ведомство буга чейин айрым ЖМКларда 30 000 кыргыз жараны кытайлыктар менен турмуш курган деген маалымат жалган экенин белгиледи. Калыкты жана жарандык актыларды каттоо департаментинин расмий маалыматы боюнча 2000-2017 жылы Кыргызстанда Кытай жарандары менен никеге тургандардын саны 195ти түзөт. Ал эми Бакыт үйүнөн 112 түгөй нике күбөлүгүн алган. Ош шаары менен облуста 16, Жалалабадта 4, Чүйдө 21, Ысык көлдө 3 жана Нарында 1 түгөй катталган деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле 11 балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк берилген. Анын баарын ата-эни Бишкектен алган. Буга чейин Бишкектеги нике агенттиктери кыргызстандыктарды чет өлкөнүн жарандары менен кантип тааныштыраары тууралууда макала жарыяланган. Фейсбуктагы билдирүүлөрү үчүн Кыргызстандын мугалимине карата кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, Темир Болотбеков социалдык тармактагы баракчасы аркылуу башка улут өкүлдөрүн кемсинткен билдирүүлөрдү калтырган. Буга байланыштуу ага улут расалык жана диний кастыкты козутууга, улуттук ардамызды басмырлоого багытталган аракеттер беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө жүрүүдө. Аламүдүн районундагы 2 айылды суу каптады. Күндүн кескен жылышына жана жаан чачынга байланыштуу Чүй облусуна караштуу Аламүдүн районундагы Таштөбө жана Ташмойнок айылдарында 27 февралда арыктан аккан суу ташып бир катар үйлөрдү каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Таштөбө айыл аймагынын Бир булак айылындагы 10 турак жайга, Ташмойнок айыл аймагындагы 5 күнгөй айылындагы Матрасов, Кызыл Бирдик айылындагы Гагарин көчөсүндө жайгашкан бир нече үйлөрдүн жана Горная Маевка айылындагы 8 тамдын короолоруна суу кирген. Куткаруучулар жергиликтүү тургундар менен бирге арыктардын жээктерин бекемдеп тазалаганы, суу каптоого бөгөт коюлганы кабарланды. Кара сууда 54 жаштагы тургунду өлтүрүп 250 000 сомун карактап кеткен жаш жигиттер кармалды. Маалым болгондой, шектөөлөрдүн бири каза болгон жаран менен чогуу Россияда иштеп келген. Алар 25 февралда үйдө акчаны алуу үчүн киришип, уктап жаткан үй ээсин өлтүрүшкөн. Андан соң акчаны алып биз жашырып кетүүгө жетишкен. Үйгө киргендери кечээ ыкчам иликтөө иштеринин негизинде кармалды.